Эс алуу сезону башталгандан ташта адамдын өлүмү менен аяктаган жол кырсыктарынын саны дагы кескин көбөйүп кетти. 9-жылда Москва районунун Садовый айылында катуу ылдамдыкта келген Mercedes Vito унаасы асфальт түздөгөн техниканы сүзүп токтоду. Кырсыкта 8 киши жаракат алып, 18 жаштагы бала мүрт кетти. Бирөөнүн абалы оор бойдон турат. Күбөлөрдүн айтымында 1994-жылы туулган айдоочу рульда уктап кеткен. Кече Алай районунда үрөй учурган жол кырсыгы 3 адамдын өмүрүн алып кетти. Ош Сарыташ Эркештам жолунда Lexus 570 маркасындагы унаа менен Toyota Corolla маркасындагы унаа маңдай тескей келип сүзүшкөн. 2 адам кырсык болгон жерде көз жумса, жүргүнчү аял ооруканага жетип жан берген. Ал эми Боом капчыгайында болгон жол кырсыгында көз жумгандар жана оор жаракат алгандар болгон жок. Бирок капчыгайдын ичинде бир нече чакырымга созулган жол тыгынын пайда кылды. Жол кайгул кызматынын маалыматында жол кырсыгы бир нече жүргүнчү ташуучу автобустардын катышуусунда болгон. Автобустар балдарды эс алуучу лагерден алып келе жатышкан. Автобустун алдында келе жаткан Honda Odyssey унаасынын айдоочусу рульга ээ боло албай, жолдун ортосундагы бетонго сүзүлгөн. Артынан келе жаткан автобус дароо тормуз тепкен. Эң артындагы автобус токтогонго үлгүрбөй, алдындагы автобустарды сүзгөн. Алдындагы автобусту сүзүп, 4 унаа паровоз болуп калышкан. Кырсыктан 5 адам жаракат алса, анын 4-өө жаш балдар. Жаракат алгандардын бардыгы Кемин шаарындагы ооруканага алынып келинди деп жазылат жол кайгул кызматы тараткан маалыматта. Жол кырсыгы эс алуучулар Ысык көлдөн кайткан учурга туш келгендиктен, Боом капчыгайынын ичинде бир нече чакырымга созулган жол тыгыны болуп, эс алуучулар бир нече саат жолдо турушту. Бул жол кырсыгын иликтөөнү министрлер кабинети жеке көзөмөлгө алышты. Министрлер кабинетинин башчысынын орун басары Жылдыз Бакашева тийиштүү органдарга кырсыкты дыккат иликтөө тапшырмасын берди деп жазылат өкмөттүн басма сөз кызматы тараткан маалыматта. Кыргызстанда жол кырсыгынан бир жылда 1000ден ашык адам өлөт. 10 жылдын ичинде 11553 адам курман болсо, алардын 958-и жаш балдар. Көп учурда жол кырсыгы айдоочулардын жоопкерчилигинин жоктугунан улам болот. Боомдо болгон жол кырсыгынын күбөлөрү лагерден кичинекей бөбөктөрдү алып келе жаткан айдоочулар автобусту өтө катуу айдап келе жаткан дешет. Коопсуз шаар, коопсуз өлкө деп жол бойлоруна камераларды, 3 буттуу аппараттарды коюп жатабыз. Бирок бул аппараттар айыппул болууга гана керек болбосо, жол кырсыктарынын санын азайта алган жок. Көрсөтүүсүнүн аягында негизги спорт жаңылыктарын айта кетпесек болбойт. Кече 11-июлдан 12-июлга караган түнү Лондон шаарынын Уэмбли стадионунда футбол боюнча Европа чемпионатынын чечүүчү оюну болду. Англия менен Италиянын курама командалары беттешкен оюн көпчүлүктүн бүйүрүн кызытты. Эки команда тең күчтүү болгондуктан негизги убакыт 1-1 эсеби менен аяктады. Оюндун аягында пенальти болуп, Италия 3-2 эсебинде утуп алды. Наждак телеканалынын журналисттери даярдаган материалдар мына ушулар болду. Эфир аркылуу жолукканга чейин саламатта болуңуздар.